УКМКнын аймактардагы бөлүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын жаңылоо, чыңдоо иши уланууда. Бүгүн атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда Ош облусунун Өзгөн райондук бөлүмчөсүндө курулган жаңы имараттын ачылыш аземи болуп өттү. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, УКМКнын аймактагы жетекчилери жана өздүк курам катышты. Ошондой эле атайын кызматтын ардагерлери да иш чарага күбө болушту. Азыркы күндө Өзгөндө ачылып атабыз. Эртең биринчи күнү барып ат башыда ачабыз. Анан кийин мына Каракулчада салынып атат, Ноокатта салынып атат. Азыркы күндө Аксыда салынып атат. Базар Коргон баштап атат. Кудай буйрса. То есть мамлекетибиздин бардык жеринде бардык аппараттар ушундай болуп курулат. Биздин мамлекетибиз мындан ары ушул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин өзүңүздөр билесиздер, мына мурдагы иштеп келгенде көңүл жакшы бурулбастан талап эле коюла берет дагы, өздөрүнө көңүл бурулбай, үй жайына, жашоо турмушуна, алардын иштөө шарттарына, материалдык техникалык камсыздоосуна көңүл бурулбай келген. Ошондуктан мына мен келгенде биз бир сере карап чыктык. Улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинин камсыз болушу, иш шарты менен камсыз болушу 20%га жетпейт экен. Көп жерлерде баягы райаппараттын зданиелери барсаң моундай болуп жатып калган. Буквально жатып калган. Кирсең башың потолокко тиет. Үстүнөн суу агып атат, астында полу чирип түшүп калган. Анан байкуш баягы биздин кызматкер бир бурчуна столду коюп алып отуруп алып ушу иштеп атат. Анан кантип талап кылабыз? Кантип талап кылабыз? Анан сырткары мына Жалал Абад облустук управлениенин чоң мекемеси курулуп атат азыркы күндө. Мурдагы жери 40 соток жерде болчу. Азыр 2 гектар жерге чоң 3 этаж подвалы менен жанында СИЗОсу бар, Альфа келет. Толук материалдык техникалык базасы менен чоң зданияны куруп атабыз. Мына Кудайга азыр 1 айга жетпей ачабыз. Муну айтканымдын себеби ушул эле маселелер мындан ары да курулат. Мына Ошто азыр Альфаны кеңейтип атабыз, Альфага дополнительный сотрудниктерди алдык. Аларга зданияны курабыз, Кудай кааласа. Эмдиги жылы Баткен облусун толук бойдон кайрадан куруп чыгабыз. Начиная областного управления, здания областного управления, заканчивая каждого райаппарата, каждого района и города. То есть обеспечение в материально-техническом плане будет полностью 100% исполнено. Kağıttan biraz bir kağıt yerin aslında. İşte şart var. Devletlerine yaşlı verelim mi? Kaç su olsa? Daha hizmetkar Özgür hazır. Birden bölümü oldu. Şart tüzüldü. Harca. Size kanday tuttu. İşleşiyoruz. Sizin kabinetiniz kayırdı. Şu açılgan zdaniyası kutlu olsun baldarga, nasip kılsın, sizin taşlar kalamlarınız her daim şunda жаңы zdaniyallarda, жаңы kuruluşlarda boluversin, eli yurtunuzda tinçlik bolsun, rayonunuzda güldep, kanday niyet tileklerinizde rayonunuzda örgündesin. Allah'a şükür aytaylı. Amin. Amin. Жақсы niyetler. Tüm böyle bugün Cuma günü açılıp olarak Özgürlükünde. Давай, çekilelim ama. Hazır hemen bu yerde yaşlarını doldururlar. Ağzı başka da sınavcıları kapıya gelen, yana sınavcıları koygular, babarı tepkilerinde son diyorsun. Pazar güçlü boş gerek vardı. Güçlü olsa sonu bulsa ne? Tamam, sen yapma, benim yapma. Kimi gerek edemez.
Sekin. O basın. O masa verin. O atak. Şöyle kısa bola verin. Muğdarga. Bismillahirrahmanirrahim. Имарат кызматкерлердин иш алып баруусу үчүн зарыл болгон бардык шарттарга ээ. Бул көрүнүшкө ардагерлер оң баасын берип, өлкө жетекчилигинин аракеттерин толугу менен колдоого алышаарын айтышты. Мурдакы здание 75-жылы курулуп немеге берилген экен эксплуатацияга. Азыр мына ушундай иштерди аткарып аткан биздин руководствого чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул биринчиден биздин президенттин колдоосу боюнча, анан кийин председательдин колдоосу боюнча акыркы мезгилде айрыкча мына 1 жылдын ичинде мына бул 9-чу жаңы здание бүтөт өлкө боюнча. Бул деген действительно чоң, аябай чоң жардам личный составга. Алдыда дагы бир катар жаңы имараттардын жана техникалык каражаттардын жаңыланышы маалымдалды. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.